Малсалиев болсо резервдеги арбитр. Ал эми Сергей Грищенко бул матчтын андан ары пасууланат, сокку топту тээп жаткан алар тараптан орун алып атат. Оң канаттан топту азыр ушул жерден токтотуп туруп чыгарып берүү ишке ашты. Азыр ал жерден топ дарбазаны көздөй. Дагы бир рет айып аянттын ичине топ жүктөлдү. Жана гол. Ошентип Жалал Абад чабуулдарынын өтті линия аркылуу сонун комбинациялык жүрүш келе жатат. Жана гол. Алыстан чуркап келип. Сол канатта эч ким жок, андыктан топ дал ошол жака өткөрүлүп берилген болчу. Дагы бир гол. Жер аркылуу бул баштап атат. Оң канатта мына ачык оюнчу бар. Жана ага топ жетти. Оң канатта кайрадан эле Саян ачык, бирок сокку узатууну туура көргөн. Дагы бир гол жер аркылуу. Дарбазачы топту сактап кала алган эмес. Жана сокку узатса болот. Бир аз позициясын жоготкон эле. Мына ушул жерден ооба сокку узады. Гол. Дарбазачынын катачы. Ал андан ары борбордук бөлүккө сокку жер аркылуу. Бул жана азыр ушул жерден жакшы пас. Дарбазачы менен бирме-бир гол. Ал эми Махамедамин, бирок албетте ал аздык кылууда. Азыр талас чабуулда 4 оюнчунун көзөмөлүндө бара жатат. Сокку жакынкы бурчка таамай эмес. Ышкырык биринчи таймдын бүткөндүгү тууралуу ышкырык. Эсеп 1-5. Мына ышкырык жаңырып беттеш башталды. Жок, жана ушул жерден тепсе болот. Сокку көкөлөтүп кетти. Азыр өтө мыкты пас. Жана түп-түз дарбаза. Дагы бир рет аларга ыраазычылык билдирип өтөлү. Азыр болсо кезектеги чабуул өтө сонун пас. Бурч бош. Караңыздарчы, неченчи ирет дарбазачынын өзүнө карама каршы тарапка топту өткөрөм деп ташылып кетирип алган. Сокку жарым саат ичинде талас албетте жок дегенде 4 гол жаратууну аракетин көрүү керек. Бирок андай эмес, тескерисинче Жалал Абад гол жаратты. Эсеп 1-6. Ал жактан такыр топ өткөрбөгөнү бул өтө маанилүү. Абада бош дарбазага гол. Дарбазачы топко секирип албетте салды. Азыр бул соккудан кийин, чабуулдан кийин сөздү улайбызго дейм. Азыр топту тебиш керек болчу. Бир гол жаратты бүгүн. Ушул сыяктуу эле азыр өтө жакшы сокку. Ошондой эле